Саламатсыздарбы? Биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз 1 килограмм пряниктен жөнөкөй торттун жасалышын көрсөтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Эң алгач бизге 1 килограмм пряник керек. Ар бир данасыны 5-6га майдалап бөлүп кесип алабыз. Свежий пряниктен жумшак торт чыгат. Туурап алган соң бир четке коюп турабыз. Эми биз кремини даярдаганга киришебиз. Бир жумуртканы чагып, 4 аш кашык кум шекер, 1 пачка ванилинди кошуп, баарын жакшылап аралаштыруу керек. Бирдей массага келген соң 2 стакан үй температурасындагы муздак сүттү анда кошобуз. Анда жакшылап аралаштыруу керек. Чай кашыктын учунда бир аз туз кошобуз. 4 аш кашык унду кошуп, бөлтөктөрү калбагыча аралаштырабыз. Орточо температурада кайнатабыз. Тынымсыз аралаштырып туруу керек, болбосо түйүнү алып калат. Мына ушундай болуп коюлган соң 1 пачка сливочный майды кошуу керек. Плитаны өчүрүп салып, майыбызды крем менен эритебиз. Мына биздин кремибиз даяр болду. Үстүнү жаап, муздак жерге же морозилкага коюу керек. Биз тортту формага жасадык. Сиздер каалаган идишиңиздерге жасаңыздар. Пряникти бир катар кылып жакшылап тизип алдык. Ачык калган жерге пряникти майдалап койдум. 1 стакан муздак эмес сууга 4 аш кашык кум шекер кошуп, пропитка жасап алдым. Пряниктин үстүнө пропитканы сээп коюу керек. Кремди салып, тегиз кылып жайып алдым. Экинчи катарына да пряниктерди тизе баштадым. Жакшылап тизип алган соң үстүнө пропитканы сээп коюу керек. Анын үстүнө кремди бирдей кылып кайрадан эле жайып алабыз. 3-чү слоюну баштадык. Бирдей кылып пряникибизди тизип алуу керек. Кайрадан эле пропиткабызды үстүнө себип, кремибизди жакшылап сүртүп коебуз. Үстүнү кооздош үчүн мен крекерди колдондум. Нуургучтун жардамы менен майдалап алдым. Мына ушундай болуш керек. Үстүнө бирдей кылып тегиз кылып сээп алдым. Бүткөн соң морозилкага 4 саатка коюп коебуз. Мына морозилкадан чыкты. Жаныны крем сүртүп, кооздоп коюу керек. Мына биздин тортубуз даяр болду. Өтө жумшак, жөнөкөй, ширин тортордун бири болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Биздин каналга кошулуңуздар. Саламатта калыңыздар.